Айнаш, бардыгына угузуп кой. Бүгүн бир аялдын боюнда бар экен, өспөй калыптыр. Өзү дагы билбептир, аны УЗИге алдырганы келди. Ошол аял телефондон дагы туугандарыга дагы айтты, биз уктук, и плюс бизге дагы айтып ыйлады. Квартираларыны маскачан, кара кийимчен, ФСБда иштеген, милицияда иштеген орустар басып, кыргыз адамдардын, кыргыз балдардын колдоруна гранаттарды, пистолеттерди берип, сүрөткө тартып алыптыр, пистолеттерге колдордун издерин түшүрүшүптүр, милицияга, СИЗОго алып кетишиптир, түрмөгө буларды. Эми адвокат жалдашыбыз керек, биз тут ни при чёмбуз десе, биз кыргыздарды, өзбектөрдү жок кылышыбыз керек, бизге приказ келген деп атат, чистка болот экен, эми кыйын тазалайт экен. Күмүшкө дагы айттым, этият болуп чыгыш керек деп, акын жаздым дебедим го, ушундай тажикке окшогон балдар, кыргыз балдар, кыздарды, эми квартирага балдарды дагы алышка ойлонуп алыш керек болуп калды. Насип дагы ойлонсун, кааласа чыгып кете берсин, өзү билсин. Ошону бардыгына угузсаң угуз, айтсаң айтып кой. Мен жалган сүйлөгөн жокмун. Ишенбесең Кенжеден сура, Кенже сага ысык кылып айтып берет. Мына мен угуп алып, коркуп, алла 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 деп отурдум. Бүгүн эже, Кенже эже ушундай бирөө келдиби, ушундай болуптурбу десе, ооба дейт. Приказ келиптир, өзбектөрдү, кыргыздарды жок кылабыз деп. Аларды курулай домотко коюп, уже камаптыр. Гранаттарды таап алдык деп, өздөрү гранаттарды кыргыздардын колуна карматкызып, сүрөткө тартып алып кетиптир. Бардыгына айтып деп угузуп кой. Так что бул текшерүү күчтүү болот экен. Баягы айтты, деди деген сөз эмес, эми күчтүү болот экен. Булардын ою эмне болуш билбеймин. Балким ошо Путин, Медведевтер жок болсун деп тополоң чыгып атат ар кайсы шаарларда. Ошого булар элдер тынчысын деп, булардын оюн бөлүш үчүн ушундай теракттар болуп атат, ушундай тополоңдор болуп атат деп өздөрү ойлоп чыгып, биздин жөнөкөй карапайым кыргыздарды, өзбектөрдү жөндөн жөн курулай домотко калтырып камап атат. Даже Питерде болгон жардырууну дагы өздөрү кылган, миш деген сөз болуп атат. Өзбек бала кылган эмес деп атышат. Ошону